29 ноябрь күнү кечинде Бишкектин 1-май райондук сотунда адвокат Самат Матсаковдун иши боюнча соттук отурум өттү. Ал күндүз кармалып, УКМКнын тергөөчүлөрү аны суракка алып, үйү тинтүүгө алынган. Адвокатка алдамчылык жана документ жасалмалоо айыбы тагылган. Матсаков козголгон кылмыш иши анын кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу экенин билдирүүдө. Сотко кесиптештерин колдоп 50ге жакын адвокат барса, алардын 30-у Матсаковдун кызыкчылыктарын коргоо ордерине кол коюшту. Түнгө жакын башталган сот отуруму эртең менен кечке чейин созулду. Алгач судья ишти соттун кичи залында кароону чечкен. Бирок чогулгандар нааразычылык билдирип, каалоочулардын баары батпай каларын айткандан кийин отурум чоң залда уланды. Отурум башталганда адвокаттар судьяны калыссыздыкка айыптап, ага ишенбөөчүлүк көрсөтүшкөн. Алар иштин материалдарында жабырлануучунун арызы жана Матсаковду суракка алуунун протоколу жок экенин билдиришкен. Чечим кабыл алуу үчүн кеңешүү бөлмөсүнө кирип кеткен судья дээрлик 2 сааттан кийин чыгып, адвокаттардын өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Тергөө судьянын талабы менен Матсаков жасалмалаган делген документтин көчүрмөсүн алып келди. Бирок тергөө органдарында документтин түп нускасы жок экени аныкталып, көчүрмөсүндө эмне жазылганы судьядан башка эч кимге көрсөтүлгөн жок. Адвокаттар Матсаковдун эрезеге жете элек 3 баласы бар экенин, ал тергөөдөн качпаганын жана ага берилген мүнөздөмөлөр жакшы экенин билдиришти. Ошондой эле алар иштин материалдарында кемчиликтер бар экенин жана мыйзам бузуулар болгонун белгилешти. Бирок судья алар келтирген жүйөлөрдү көңүлгө албай, Матсаковду 30 декабрга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Кийин адвокаттык коллегия билдирүү жасап, Матсаковго саясий негиздер менен кылмыш иши козголгонун жана ал адам укуктарын бузарын белгиледи. 12 сааттан ашык убакытка созулган сот отуруму Кыргызстандын укук колдонуу системасындагы системдүү көйгөйлөрдүн мисалы болуп калды. Матсаков өзү соттун чечимин мыйзамсыз деп атап, ал боюнча даттана турганын билдирди.